Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жидда Бишкек Жидда боюнча биринчи каттам аткарылды. 3 октябрда Манас эл аралык аэропортунда Flynas авиакомпаниясынын Жидда Бишкек Жидда багыты боюнча биринчи рейсин тосуп алуу аземи өттү. 21 августтан тарта Flynas авиакомпаниясы 22 кишилик бизнес-класс салону менен 174 орунду Airbus 320 Neo учактар менен Жиддадан Ошко жумасына 3 жолу түз каттамдарда аткарып келген. Жиддага каттамдар жумасына 3 жолу учурда Бишкектен Жиддага аткарылууда. Алар шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү саат 12:05-те учуу, конуу 8:30да болмокчу. Кыргызстандын борборунан кайра учуу каттамдары учуп келгенден 50 мүнөттөн кийин саат 9:20да башталат. Жидда аэропортуна кайтуу убактысы 12:30. Маалымат кылайык, Flynas Сауд Арабиясынын 23 багытына үзгүлтүксүз каттамдарды аткарат. Аравия, Туркия, Бириккен Араб Эмирлиги, Египет, Ирак, Алжир, Бахрейн, Ливан, Пакистан, Нигерия, Кувейт жана Судан. Мындан тышкары Малайзия жана Индонезияга чартердик каттамдар аткарылмакчы. Flynas авиакомпаниясынын маршруттук тармагы жума сайын 1,5 миңден ашык каттамды тейлеген 70тен ашык ички жана эл аралык багыттардан турат. Урматтуу кыргыз эли, мага жардам бериңиздер. Россияга барып, тамагымды жакшыртып келейин. Сендерде ыраатсыңмын. Азырда оор акыбал болуп кетип атат. Көрүнүшү, тыш өңү жакшы эле, кыймылдашы, немеси жакшы. Только судурук берип атат, 40 болуп калып атат температурасы. Операция болгон жери ириндеп, ылжырап кетип атат. Тамак да жута албай атат. 2 күндөн бери тамак жакшы жебейт. Сиздерден өтө суранам, ушу кызыма жардам бериңиздер деп. Кыйналып кеттик. Картага кол өтпөй деп чыгат. Өзүм да ушу кыздын аркасынан сахарым көтөрүп сүйлөгөнүмдү да билбей калып атам. Суранам, сиздерден жардам бериңиздер. УКМК Өзбекстанга $25,000 ашык акча чыгарып баратканда 2 орусиялык кармалды. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинин кызматкерлери коңшу өлкөгө $25,600 AQSh чыгарылып кетүүнү көздөгөн орусиялык 2 кишини кармады. Бул тууралуу 3 октябрда УКМКдан кабарлашты. Атайын кызматтан 20 жана 39 жаштагы 2 шектүү акчаны чыгарып кетүүгө аракет кылуу менен бажы мыйзамын бузганын белгилешти. Тиешелүү документтер толтурулган соң шектүүлөр жана акча каражаты андан ары териштирүү жүргүзүү үчүн тиешелүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди дешти УКМКдан. Министрлер кабинети үстүбүздөгү жылдын 13 январында өлкөдөн 5 миңден көп накталай долларды алып чыгууга убактылуу тыюу салган. Мындай талап Министрлер кабинетине тиешелүү токтом кабыл алганга чейин уланары айтылган. Садыр Жапаров Коргоо министрлигинде кадрларды алмаштырды. Президент Садыр Жапаров Коргоо министрлигинде бир катар дайындоолорду жүргүздү. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Генералдык штабтын жетекчиси Элис Тердикбаев кызматынан бошотулуп, Коргоо министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Руслан Мукамбетов куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын начальниги, Коргоо министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Эсиңиздерге салсак, буга чейин ал министрдин орун басары түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы болуп турган. Акылбек Ибраев Коргоо министринин орун басары кызматынан бошотулду. Алмазбек Карасартов мурда биринчи орун басарлык кызматта турган. Коргоо министринин орун басары кызматына куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы болуп дайындалды. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жолу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро цвет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар 4 машинадан тышкары 120 конвертте
2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди утуп аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Чоңалай районунда митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Ош облусунун Чоңалай районунда коомдук жайларда митинг, пикет жана тынч акцияларды өткөрүүгө тыюу салынды. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мындай өтүнүштү райондук милиция сотко берип, ал канааттандырылган. Милиция муну коопсуздукту сактоо максаты катары түшүндүрдү. Ошол эле маалда чектөөнүн мөөнөтүн тактай элек 26 сентябрда өзгөндө абактагы депутат Адахмат Умаровдун тарапташтарына чогултууга уруксат берилген эмес. Саясатчынын 30дан ашуун тарапташы Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн Чынар Сейил багына чогулушкан. Милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын, митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып чогулгандарды тараткан. Милиция бул чечимине 29 сентябрда түшүндүрмө берип, өзгөндө митингтерге жана тынч акцияларга чогулууга тыюу салган чечимди Ош облустук соту 12 сентябрда чыгарганын маалымдаган. Сотко мындай өтүнүштү өзгөн райондук ички иштер бөлүмү 8 сентябрда бергени кабарланып, чектөө 8 ноябрга чейин деп белгиленген. Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев өзгөн райондагы митинг акцияларга коюлган чектөө боюнча Азаттыкка маалымат берип жатып, милиция башаламаны уюштурууга шектүү адамдар бар экенин билдиргенин айткан. Ал бул чечим мыйзамдуу экенин кошумчалаган. 29 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту жергиликтүү бийликтин борбордо митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтүн 3 айга узарткан. Башкаладагы чектөө 2022 жылды март айында кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөт улам 3 айга узартылып келген. Мындан тышкары Ленин райондагы президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Орусиянын, Украинанын, АКШнын элчиликтеринин алдында жана улуттук филармония жайгашкан жерлерге да чогултууга тыюу салынган. Акция өткөрүүнү каалагандар Горький атындагы бакчага чогулса болот. Бир катар укук коргоочулар митингтерге тыюу салынышын сындап чыгышкан. Мына көлдүн Баканбайдын экополициянын балдары бүт мас, мына Азаматта мас, мына чылк, мына бүт мас, мына бүт мас, мына бер карай мас, мына арактар, мына бүт мына мас, мына служебка машина, мына полный экополициянын служебка машинасы, мына 012, мына моларда, мына Азаматта мас, мына келе дозун бери карап кой, Азамат. Кел. Азамат, мына. Башын көтөрөйдү. Мына биздин көлдүн мына милициялары, мына экополициянын балдары, мына. Мына карагылачы делилдирип, ордунан тура албай атат, мына. Мына. Экополициянын балдары, мына. Чылкмас, до конца мас, мына карачы, мына мо Азамат. Карагылачы, мо Азамат, карагылачы. Эй, блин, дупы. Булардын вообще звонасы жок эчтекеге, мына көлдүн. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер.
Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Нефте трейдерлер Кыргызстанда 20 күндөн кийин бензин тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Казакстан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу каражаттарды Кыргызстанга өткөрбөй жатат. 20 күндөн кийин өлкөдө бензиндин тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Нефте трейдерлер ассоциациясы билдирди. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстан күйүүчү майдын көп бөлүгүн Орусиядан Казакстан аркылуу транзит менен алат. Казакстандын темир жолу аркылуу келген күйүүчү май боюнча маселеге тынчсызданып жатабыз. 1-сентябрдан тарта Казакстан темир жолу белгисиз себептер менен ташуунун айлык планын макулдашууну токтотту. Бул боюнча расмий билдирүү дагы болгон эмес деп айтылат маалыматта. Жергиликтүү нефте трейдерлер Кыргыз темир жолу менен биргеликте маселени чечүүгө аракет жасап жатат. Бирок октябрь айына карата белгиленген пландардын бардыгы Казакстан темир жолу тарабынан жокко чыгарылган. Ассоциациядан белгилешкенде, учурдагы көйгөй 20 күндөн кийин Кыргызстанда күйүүчү майдын тартыштыгын жаратышы мүмкүн. Буга байланыштуу маселе өкмөттөр аралык деңгээлде чечилиши керектиги кошумчаланды. Кендирбаева Каныбек Иманалиевдин эмне себептен кызматтан кеткенин айтты. Билим берүү министрлигине талапкер Догдургүл Кендирбаева мурдагы жетекчи Каныбек Иманалиевдин эмне себептен кызматтан кеткенин айтты. Кендирбаеванын талапкерлигин Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитети караган. Депутаттардын бири Айбек Маткеримов андан мурдагы министр Каныбек Иманалиевдин кызматтан эмнеге кеткендигин билерин сурады. Окуу китептеринин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча маселе чыккан. Мен дал ошол маселени чечүү боюнча иштейм. Экинчиден, министрликте антикоррупциялык өтө чоң тобокелдиктер бар. Дал ошону кыскартуунун үстүндө иштейм деген ал. Кендирбаева окуучулардын сапаттуу билим алышына билим берүү системасындагы тоскоол болгон факторлорду жоюу боюнча иш алып бара тургандыгын белгилеген. Мурдагы министр Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарган жок деген кене менен 7-сентябрда кызматынан бошотулган. Президент Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Аталган конституциялык мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2023 жылдын 28-сентябрында кабыл алынган. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Конституциялык мыйзам менен Конституциялык сотуна Жогорку сот сыяктуу эле өзүнүн чечимдерин кайра кароо боюнча ыйгарым укуктары берилет. 521-берене менен толуктоо каралат. Ага ылайык Конституциялык сот өзүнүн чечимин президенттин сунушу боюнча же Конституциялык соттун төрагасынын сунушу боюнча төмөнкү учурларда кайра карашы мүмкүн. Эгерде чечим кабыл алууга негиз болгон Кыргызстандын конституциясынын ченеми өзгөрсө, чечим чыгаруу учурунда Конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмет үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса, чечим Кыргызстандын элинин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң сезимине карама-каршы келсе, Конституциялык сот мурда кабыл алынган актты кайра кароо жөнүндөгү чечим кабыл алат. Анда ал акт өзгөртүлөт же жокко чыгарат. Конституциялык соттун чечимин кайра кароо жөнүндө маселени кароонун тартиби Конституциялык соттун регламенти менен аныкталмакчы. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Адамдар шаурмага уулангандан кийин Бишкектеги 10 тест татым жайы жабылды. Бишкектеги 2 күндүк текшерүүдө тест тамактануучу жайларга 568 000 сомдук 36 протокол түзүлдү. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди. Маалыматка караганда 10 тест тамактануучу жайда косметикалык ремонт жүргүзүлүп, идиш менен жашылчаны жууган өзүнчө раковиналар орнотулмай болду. Ал эми жумушчулар медициналык көзөмөлдөн өтүүгө милдеттендирилди. Эсиңиздерге салсак, Бишкектин жашоочулары 30-сентябрда ооруканага түшө баштаган. Бир жерден 52-синен 17 адам ууланган. Чуу жараткан окуядан кийин дагы 4 адам арызданган. Алар шаурманы башка жерден жеген. Уулангандардын саны улам өсүп отуруп 64кө жетти. Санэпид көзөмөл органы текшерүү ишин Сверлов жана 1-Май райондорунда жүргүзгөн. Эртең Октябрь жана Ленин райондорунда башталат. Шаарда жалпысынан така иштеген 200 тест татым жайы бар. Ырчы Нурайым Биржан Байболду концерттен чыгарып салган окуяны түшүндүрдү. Ырчы Нурайым Акылбекованын жеке концертинде казакстандык ырчы Биржан Байболду залдан чыгарып салышкан эле. Бул ырчынын көрөрмандарынын дагы деле кызыгуусун жаратты. Соц тармакта Нурайымдын көрөрмандары концерттен кесиптешин эмнеге чыгарып салышканын сураган. Буга ырчы кыз жооп берип алдыда дагы кенен айтып берерин белгилеген. Айтымында концертте көрүүчү болуусуна каршылыгы жок. Биз сахнага чыгарган жокпуз. Концерттин экинчи күнүндө бир тууганым сюрприз
сервис кылып келген. Хакемди да сахнага чыгарбай кыйнады. Өзүн көрсөтпөйлү колун тутунуп күлүм берсе болбойт беле. Мен деген кыйын адамдар сахнага чыкпай эле берип жатты. Бул жөндө дагы кенен айтып берем деп жооп кылды. Эсиңиздерге салсак, 25-26 сентябрда Нурай Макулбекова филармониянын залында жеке концертин өткөргөн. Ага Биржан Байболдо барган. Ал күлүм берерде күзөтчүлөр Биржанды залдан чыгарып салышкан.